урматтуу кесиптештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгоо жолун ишке ашыруу боюнча иш план негизинде уюштурулган иш-чарабызга кош келиңиздер. Урматтуу кесиптештер, урматтуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарыяланган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, улуттук идеясы мамлекеттик башкаруунун бардык багыттарына, анын ичинде сот тутумунда дагы жаңы стратегиялык багыттарды белгилеп берди. Бул улуттук идеянын башкы максаты улуттук багыттарга таянган, адилеттүү, ачык, элге кызмат кылган заманбап мамлекетти куруу болуп саналат. Бүгүн биз өлкө жетекчилиги тарабынан жарыяланган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгоо жолун сот тутумун ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын 2025 жылдын 12 августундагы номер 202 буйругун ишке ашыруу үчүн чогулуп отурабыз. Сот бийлиги үчүн бул улуттук идеяны ишке ашыруу адилеттүүлүккө ишенимди бекемдөө, укуктук маданиятты жогорулатуу, ачык айкын жана жогорку заманбап сот тутумун түзүү дегенди билдирет. Бул оңгоо жол улуттук баалуулуктарга таянган, дүйнөлүк стандартка жооп берген, адилеттүү, ачык жана элге кызмат кылган мамлекеттик түзүлүштүн куруу демилгеси болуп саналат деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ардактуу коноктор, жалпы эле сот системасынын кызматкерлери. Алгач бүгүнкү маанилүү деген иш-чаранын уюштуруучуларына, ошондой эле жалпы эле катышуучуларына Ош шаарынын мэри Докторбаев Жеңишбек Шерматовичтин атынан, Ош шаарынын мэриясынын аппаратынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап, ыраазычылык билдирип койгон уруксат этиңиздер. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик багыты биз үчүн жөн гана идеологиялык түшүнүк эмес, бул биздин ким болгондугубуз менен кайда барарыбызды айкын көрсөтүп турган терең маани. Биз бүгүн күн сайын шаардын жашоосунан, адамдардын үмүтүнөн, кыйынчылыктарынан жана ийгиликтеринен ушул түшүнүктүн чыныгы маанисин терең түшүнүп, баамдай алабыз.
Кыргыз мамлекетинин эгемдүүлүгү биздин руханий өзүнүбүз. Бул өзү канча жолу сыноого кабылып, канча жолу кайра жаңыланып келген. Элдин ынтымагы менен билимдигин күчү Кыргызды тарыхтын катуу толкундарын алып өткөн. Ушул күчтөр бүгүн да биздин алдыга жошубуздун, өсүп өнүгүүбүздүн башкы деми болуп турат. Улуттук дем бул сөз эмес, жөн гана сөз эмес. Бул элдин өзүнө болгон ишеними, кул мүнөзү, ары жана намызы. Ал биздин жашоонун ички намысы болуп калган. Ош шаарынын мэриясы биз күн сайын ынтымак менен биримдиктин, улуттук дем менен заманбап өнүгүүгө болгон умтулуунун кандайча бири-бирин толуктай турганын көрүп турабыз. Элдин мүнөзүндө барчыдан кайлык, намыстуулук жана айкөлдүк бул биздин табигый артыкчылыгыбыз. Ал эми заманбап көз караш, билимге умтулуу, эмгектин натыйжалуулугу бул биздин келечектигин камсыздай турган багыт. Ушул эки күч бириккенде гана биз ойлогон өзгөрүүлөр ишке ашат жана келечекти кура алабыз. Дүйнөлүк бийиктик бул алыстагы кыял эмес. Ал коомдун тартибинде, мектептин деңгээлинде, дарыгердин мамилесинде, ишкердин дел билгесинде, жаштардын келечекке болгон ишениминде көрүнүп турушу керек. Шаардагы ар бир кадам бул мамлекеттин келечектеги чындыгы. Ошондуктан биз бүгүн таштап жаткан кадамдарыбыз, кабыл алып жаткан чечимдерибиз адамдардын турмушуна түз таасир этет. Бул чоң жоопкерчилик, ошентсе дагы сыймыктуу милдет. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ар бирибиз эгемендүү элдин урпагы катары биз өзүбүздүн ички күчүбүзгө кайрылып, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө карап, мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, келечегибизди бирге кура алабыз. Бизди бириктирген улуттук дем, алдыга сүргөн дүйнөлүк максат бар. Эки багыт тең бүгүнкү күндүн талабына толук жооп берет. Биздин максат өз өлкөсүндө жашагысы келген Ош шаарынын сыймык менен айткан, өз мамлекеттин келечегине ишенген коомду түзөө. Мен бул жолдо ар бир жарандын самыр болуун, баалуу экенин, эл менен бирге болгондо гана өзгөрүү тынымсыз жана максаттуу болоорун белгилеп кетким келет. Ушул уңгу жол биздин келечектин жашоосу, биримдиктин символу жана алдыга карай ишенимдүү кадам. Бүгүн сиздер өткөрүп жаткан иш-чара баары коом талап кылып жаткан дүйнөлүк бийиктикке умтулган ишеним келечек ээлерине түзүп алган улуттун уңгу жолу деп ишенип аркалабыз. Иш-чара максатына жеткендигин белгилеп, мындан ары да жүргүзүлгөн иштерди, ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздарга бекемден соолук, узак өмүр, ачык асман, тең келечек каалайбыз. Ар дайым өлкөбүздө тынчтык, өнүгүү болсун. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ушул бүгүнкү иш-чараны мыкты деңгээлде максатына жеткирүүгө аракет кылганыңыздар үчүн, ошондой эле мыкты ролик даярдагыңыздар үчүн Ош шаар мэриясынын атынан чакан белек таратууга уруксат этиңиздер. Жол тартма. Тапшырбак менен кол чабуулар. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу деген жаңылык өзгөчө мааниге ээ болуп, бүгүнкү туңгуюктан алып чыга турган жол көрсөткүч катары алынып атат. Эмне үчүн ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жол кабыл алынып атат? Караңыздар, 3000 жылдык тарыхы бар. Өзүнүн мамлекеттик жана коомдук саясий тажрыйбасы кенен, нарк населе, руханий дөөлөтү терең болгон кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүк баалуулуктарын акыркы жылдардагы эгемендүүлүктүн жылдарында айрыкча батыш маданияттарынын таасири астында, бизге жат көрүнүштөрдүн таасири астында улуттук баалуулуктардан анча көңүлгө алынбай, нарк ченемдерине ширелген коомдук институттар мурдагыдай болбой, улуттук белгилери баркталбай, улут сыймагы төмөндөп, жарандык сезим мокоп, келечекке болгон ишеним азайып,
мамлекет алсыроо мезгилине руханий, идеологиялык туңгуюкка кептелип турган учурда мына ушул уңгу жол пайда болду. Бул жөн эле идеялардын тутум эмес. Бул уңгу жол мезгил талабына шайкеш учурда туңгуюктан алып чыга турган, кайра жаратуу муктаждыгын камсыз кыла ала турган идеялар тутуму. Бул жөнүндө сиздердин төрага 25 сентябрда өткөн жогорку соттун жыйынында токтолгон. Урматтуу бийликтин бир бутагынын ээлери, сиздер улуттун көрөңкөсүн колдоп, мына дүйнөлүк бийик, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолубузду ушул алгачкылардан болуп, колдоо ушундай иш-чара өткөрүп атасыздар. Эми мындай концерттен кийин өзү докладты уккусу келбей калат адамдарчы. Мен сиздерге кыска айтып өтөйүн. Улуттук дем деген эмне? Улуттук дем деген бул биздин ички энергиябыздын, ичибизде кайнаган энергиянын адилеттүүлүккө, ыйманга, адамгерчиликке, келечекке умтулткан касиети. Эми турмушта мисал кылалы, биз кайсы убакта биздин ичибиз ушу оргуп, сүйүнүп, толкунданабыз. Мына көбүнчө мына тун сүйүүгө кабылганда биз ушундай акыбалга келебиз да. Ушу дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди ошол биз жакшы көргөн адамыбызга бергенге аракет кылабыз да. Ошондой энергетикалык абалды биз пайда кылышыбыз керек, өнүктүрүшүбүз керек, бириктиришибиз керек. Ал эми дүйнөлүк бийиктик деген бул дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү мамлекеттердин катарына Кыргызстанды кошушубуз керек. Качан гана биздин чогуу аракетибиз, ички демибиз биригип мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталганда гана биз ушул бийиктикке жетебиз да. Эми бизде суроо туулуп атат. Бизде мурун болгон бугундай энергетикалык абал же эми пайда кылабызбы деген. Көрсө уңгу жолубузда кыргыз эли дүйнөлүк көчмөндөр цивилизациясында аябаганда эбегейсиз империяларды жаратуучу эл. Алардын бириси хундоору, түркдоору, монголдору. Ушул 3 улуу көчмөндөр империясынын жаратуучулары мына ушул отурган сиздердин, биздердин ата бабаларыбыз. Бүгүн палеогенетика деген илим ага чекит коюп атат. Ошол империяларды жаратуучу династиялардан калган күмбөздөрдү, мүрзөдөөлөрдү казууда алардын ДНК анализи R1 A деген генетикалык кодду берип атат. Ал R1 A деген генетикалык код ушул турган баардыгыбыздын 63%-ыбызда кыргыздардын ал кездешет. Демек муну биз тайманбай айтсак болот, биздин уңгубузда мындай улуу империяларды негиздеген учурлар көп эле болуптур. Эми сиздерге эми кандай себептен бул биз бийиктикке жетебиз? Коомдук жашоонун 4 формасында биз бийиктикке жеткенде гана бул уңгу жолубуз өз максатына жетет. Бул саясий, экономикалык, социалдык, маданий. Ушул коомдук турмуштун 4 формасында биз ийгиликке жетсек гана биз улуу бийик дүйнөлүк бийиктикке жетебиз да. Мен сиздер менен бүгүн ушундай бир сонун бир керемет иш-чаранын үстүндө, үлпөтүндө жолукканым үчүн аябагандай ыраазымын. Ушул жерде абдан жакшы кептер болду, абдан жакшы сөздөр болду. Былтыр ушул убакта 18 декабрда мындан илгерирээк ушул уңгу жол жөнүндө кандай жазыш керек деген жөнүндө талкуулар болгон эле, ошондой бир кеңештерди салган эле. Мен анын баарын айтып отурбайм. Бул жерде мен ошол уңгу жолдун өзү эмне, ошол элдин ичинде эмне, саясий документте эмес, эмне каяка бурулуш керек деген суроого ыңгайына жооп берейин деп атам. Бул тарыхты каза келсеңиз, тилимизди сүйлөй келсеңиз, маданий жан дүйнөбүздү көргөзө билсеңиз, Манастан ашып түшүп көргөзө албайбыз. Биз ошол азыр сиздер сүйлөп жаткан сөздөр дагы Манастын лексикасынын
жарымына да жетпейт, бир 30% сүйлөй алат кыргыз адабий тилинин ченеми. Ушул жерде жазылган тарыхтын башаты дагы ушул Манастын тереңине жете элек. Ушул жерде эгерде кылымдаган кыргыз жашап жатса, эмне үчүн оңго жол улуттук дем деп чыгып атат? Дем деген эмне? Дем деген биздин бабаларыбыздын, биздин илгерки кезде жашап келе жаткан эркиндик үчүн, жашоо үчүн күрөш деген сөз. Манаста да ушул сөз. Башында сцена койбодубу? Геноцид болот. Кыргыздардын бир нече жолу чапкан да Кытайлар. Анан ушул жолу чапканда бизди геноцид кылышкан. Тукум куруткулунун бир формасы. Ошол жерде Манаста айтылып атат. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өөрчүгөн. Бул эмне деген сөз? Бул дем. Ошол канчалык кырылып калса дагы кырылгандан калган эл. Маңкурт кылып койсо да андан өнүп чыккан эл. Кайсы жерге кыргызды тебелебесе, ошол жерден бирин-бири жетелеп боорун көтөрүп турган эл. Гүл болгондо турган эл. Мына ошол улуу дем деген ошол. Улуттук дем деген ошол. Тирүүлүк үчүн күрөш, эркиндик үчүн күрөш. Мына оңгу жолдун улуттук деми ушул саптардан улам алынган. Эми оңгу жол дегенибиздин дагы эмнеси бар? Мисал үчүн биз туулгандан өлгөнгө чейинки бүткүл кыргыздын табиятындагы жашоо эрежелери, нар деп айтып атпайсыңарбы? Ошол жашоо эрежелери. Мен бир үзүндү айтып коеюн. Азыр мындай чарчап калдыңыздар, Манаста мынтип айтылат. Ошо Манастын сөзүн алып алсаңыздар, ошол оңгу жол деген ушул экен дейт да, миссия, адамдын төрөлүшүндөгү миссиясы. Манас, мен Багыш Сазановдун варианты боюнча айтып коеюн, Манас энесинин курсагынан чыкпай жатат да. 9 күнү болуптур, 9 саатка толуптур. Чыга турган малың деп, туулук бала калгын деп, умайыны түрттемеди. Түртсө Манас айтат, мен чыкпаймын эшикке. Эмне бар эшикте? Ырыскым менин бул жерде, жатымымда чоңойдум, энемден башка меке жок. Чыкпаймын мен эшикке дейт. Анда умайыны көтөнүнө чаап атат кароо. Сен чыккын эшикке, ырыскын сенин эшикте. Ушул жерде сенин бешениңе жазылды, талайыңа табылды, мүлдө элдин багына туулгансың, тууласың деди. Анан бала эсине келе калып, мен туулушум керек турбайбы эл үчүн деп атат дагы, карынды барып бир сөздү, каканагы жарылып кайран балам ошондо дейт. Эшикке чыгып калганда дейт, киндиги калды байланып дейт. Так ошондо алганда оң колун сунуп бала сурабады. Наргиз менен алды эми, киндигин өзү кесип салды эми дейт. Ошондон улам кыргыздын оңгу жолунда инеден ажырагандагысы ар ким өз киндигин өзү кесет. Тирүүлүккө келдиңби? Сен өзүңдүн жолуңду өзүң чаап жүрүп отурасың дейт. Сен тарыхыңа карайсың, сен жөн төрөлбөйсүң, сенин миссияң бар дейт. Бардыгыңыздарга ушул алтындай убактыңарды бөлүп катышып биздин иш-чарага жакшы сөздөрүңөрдү айтып келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Өзгөчө мына акыркы окулган Жылдыз Калмашевнын доклады өтө маанилүү, өтө маңыздуу, абдан ушу баарыбыздын жүрөгүбүзгө тийчү жакшы доклад болду. Сизге өзгөчө рахмат, сизге ыраазычылык. Буга чейинки мына биз менен иш-чарага катышып кеткен биздин Ош шаарынын мэриясы Жеңишбек Шермаматовичке өзгөчө ыраазычылык. Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлчүнүн
орун басарларына, мынакей катыш бергендерге ыраазычылык, акимдерге жана прокуратура органдарынын кызматкерлерине жана башка биздин иш-чарага катышкан конокторубуздун баардыгыбызга, андан тышкары мына сот тутумун Ош областынын баардык судьяларына, аппарат кызматкерлерине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Себеби мына буга чейинки болгон иш-чаранын башында Жогорку соттун төрагасынын тапшырмасы негизинде ар бир райондордо өзгөчө маани бурулуп, ар бир райондордо жанагындай видео тасмалар тартылды, манас угуулар, эл боюнча баяндар жана башка көп ушундай иш-чараларга активдүү абдан катышып бердиңиздер. Ошолорго терең ыраазычылык билдирем. Анан бул ушул ар бир катышып аткан ар бир райондун жалпы жамаатына атынан тартылган ошо иш-чараны биз мынакей жалпы төрагалар болуп кеңештик. Ошол кеңеш кесип, анан өзүнчө приз белгиледик. Бул призде биринчи орунду бизде жалпы ошо жамааты менен терең катышып, абдан активдүү ролду ойноп, мына бүгүнкү алкарлыкчага чейин ар бир жанагы болуп жаткан жана сахнадагы сценаларга чейин катышып, бийлерге, ырларга ролик тартып, алыскы тиги Алайдын тоосуна чейин бартып белгилеп, ошол бир именно биздин баягы кесибибиздин бир окуясын чагылдырган ошо казылардын баягы бийлердин ошол учурдагы бир соттоп аткан чагылдырган видео тасма бул Ош шаардык сотунун тасмасы деген. Өзгөчө дагы бир ыраазычылык айтып кетем. Ушул Бабур театрынын жалпы жамаатына, кызматкерлери менен биргеликте сценаристтер, режиссерлоруна, драм театрдын жалпы кызматкерлерине, андан тышкары өзгөчө ушул орг комитеттин ушул бүгүнкү биздин иш-чаранын жетектеп, ушул бүгүнкү күндө ушундай деңгээлге жеткизип, ушунчалык баягы мээнет кылган биздин Ош шаардык сотунун төрайымы, төрагасы Асанова Чолпон Карпековна кол чабуулайт. Баарыңыздарга рахмат. Ушундай ынтымакта, биримдикте ар бирибиздин аткарып жүргөн ушу кызматыбызды так аткарып, элдин ишеничинде, элдин батасында ар дайым жүрө берели. Аманчылык болсун, асманыбыз ачык болсун, чегарабыз бекем болсун, ынтымак болсун. Рахмат баарыңыздарга. Белек тапсыруу аземине Ош шаар сотунун төрагасы Асанова Чолпон Карпековна. Урматтуу кесиптештер, роликти көргөндөн кийин эми баягы объективдүү бааларды бересиздер го. Жакшы болтурбу ролик? Татыктуу жеңүүчүлөр Чолпон Карпековна куттуктайм. Мынакей биздин ушу Ош шаардык сотунун кызматкерлерине дагы алып баруучулар Арген жана Айданага да чоң рахмат, кол чаап коюңуздар. Эле сыйлыктар кут болсун. Сиздерге ар дайым ишиңерде ийгилик болуп, жетишкендиктерге жетип жүрө бергиле, бийиктерди багындыра бергиле. Рахмат сиздерге. Биздин ошол бүгүнкү алып баруучу Арген Юсуповго жана Айдана Атубекова. Рахмат айткансыздар. Ушул кинонун тартылышына Аргендин түздөркөз салымы күч.